Dostlar, orus tilinde naş, naşa, naşe, naşi degенди угуп жүрөбүз. Бул эмнени туюнтат? Мунун төртөөсү тең биригип кыргыз тилинде биздин деген сөздү берет. Болгону эле орус тилинде родко бөлүнөт. Төрт түрдүү болуп калды. А кыргыз тилинде бир эле сөз менен биздин деп аталат. Мисал үчүн, эгерде сөздүн этеги а жана я тамгасы менен аяктаган болсо, демек наша деп айтабыз. Ал эми о, е, ё тамгасы менен аяктаган болсо, наше деп айтабыз средний роддо. Ал эми көптүгү менен аяктаган болсо, көптүк санда боло турган болсо, наши деп айтабыз. Мисал үчүн, наша работа, биздин жумуш, наша работа. Мисал үчүн, наш выбор, биздин тандоо. Анткени мунун этегинде а жок, я жок, о, е, ё жок. Демек наш выбор деп айтабыз. Эми комната деп айтмакчы болсок, наша комната деп айтабыз. Анткени сөздүн этеги а тамгасы менен аяктап жатат. Ал эми желание деп айтабыз. Каалоо, биздин каалообуз деп айтмакчы болсок, наше желание. Анткени сөздүн этеги е тамгасы менен аяктап жатат. Ал эми көптүгүндө наши дети деп айтабыз. Биздин балдарыбыз, наши дети. Наш мир, наша ошибка, наше собрание, наши цели. Ал эми төмөнкү сөздөрдү кантип биздики деп айтабыз же биздин деп айтабыз. Кабинет, квартира, село, спортсмены. Достор, бардыгын комментарийге жазып, комментарийде калтырыңыздар.